биздин укуктук экономикалык окуу залына биздин өнөктөшүбүз болгон жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Кайтбек Кадыралиевдин жеке демөөрчүлүгү менен бизге көптөгөн адаяттар келди. Мына ошол адаяттарыбыздан биринчи биздин Кыргыз Республикасынын конституциясын айтсам болот, жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын салык кодекси аттуу китептерибиз келди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнөлүк бестселлер «Менин гениалдуу балам» деген китеп, бул Саид Мурат Давлатовдун «Мен жана акча» деген китеби дагы ошо чогуу келди. Бул китеп «Менин гениалдуу балам» аттуу китепти ушул балдар, биз өзүбүздүн өспүрүм жаштарыбыз ушул жакшы окуп, түшүнүп, ушундагы бардык нерселерди убагында аткарса, өзүнүн финансылык сабаттуулугуна жетишип, өзүн өзү каржылоого жетишет деген маалыматты айткым келет. Эми бул жерде «Таңкы убактын сыйкыры» деген китеп, бул Хелл Элройддун бул китепте ушул таңкы тургандан баштап кандай маанайда болсо, кечке чейин ошол таңкы 1 сааттык убактыбыз ошол кечки чейин биздин жашообуздун алдыга өзгөртүүсүнө түрткү берүүчү, маалымат берүүчү китеп болуп эсептелет. Анан «Ийгилик бул сен» деген китеп, бул Жуманазаровдун калемине таандык. Бул китепте ушул ийгиликти ар бир адам өзү жарата алат экен. Өзүн өзү туура жашоодо туура багытка кадамдаса, туура иштерди жасаса, туура ой жүгүртүүсүн баштаса, ошол ийгилик алдыда болбой койбойт экен да. Мына ошол боюнча маалымат берсек болот.